Assalamu alaikum toğanдар, men sizler менен мына кээ бир комментарийлер жөнүндө сөз кылгым келип жатат. Мындан бир 10 жыл мурун мен дагы ушундай ойлочумун. Бир койду сойсо, бир коюң мынча миң экен, анан сойсо мынча эле эт берсе, эмне кереги бар? Баары бир койда эт да деген түшүнүктөр болчу. Бирок результатты көргөндөн кийин тоғандар ушундай болуп калат экен. Обычный койлор 25 килограммдан эт берип жаткан болсо, жакшы кочкор, жакшы койлорду кылдагандан кийин козулардын баасы базарга алып барганда деле 5000 сомго, как минимум 5000 сомго өстү. Жана ал койлордун, козулардын арасынан дагы күчтүү деп эсептелген жакшы кочкор боло турган, жакшы пулга сатылган нерселер көбөйдү. Бул бир. Экинчиден, сапат деген бул тугандар, мисалы 100 койдон 25 килограммдан эт алып аткан болсоңуз, мисалы да жакшы сапатка өткөндөн кийин сиздин койлоруңуз 10 килограммга ашык эт берип калат. Себеп дегенде сиз сөөгө иштедиңиз, курсак аппетитке иштедиңиз, жүнгө иштедиңиз. Мурун сиз барып зоонун башына барып койлоруңузду кыркып келе албайт элеңиз жүнүн. Азыр койлоруңуздун жүнү өзү түшүп калды дагы, өзү жакшы семирип келди. Бул нерседе айырма бар. Демек, түшүмдүүлүк мол болот тугандар. Мисалы 1 тонна жылына айырма эт алганыңызда деле, мисалы үчүн обычный мурун 2 тонна эт алсаңыз, 10 тонна эт алсаңыз, мисалы быйыл сапатка өткөндөн кийин 11 тонна эт алып калдыңыз. Сатканда 1 тонна разницанын деле пулу 650 000 сом акча болот да тугандар. 650 000 сом билинбей эле ошо сиз кылып күнүмдүк кылып жүргөн эмгегиңизге кошулуп калат ушул нерсе. Анан бир кочкор жөнүндө сөз эмне үчүн болуп атат? Ошол чоң кочкорду, сөөктүү, жакшы көңүлдөгүдөй кочкорду алыш үчүн жакшы койлорду аласыз, жакшы урук алып келип коесуз. Обычно жүгөрүнүн деле, мисалы үчүн жүгөрүнүн деле 1000 сомдук, 1 килограммы 1000 сомдук уруктар бар тугандар. Эмне үчүн дегенде ошол мол түшүм алууга болгон аракет. Бул да чарбада дагы ушундай нерсе тугандар. Муну кененирээк ой менен, жакшы нерсе менен түшүнгөн жакшы деп ойлойм. Анткени бир казан эт, ооба бир казан эт, эгер өлүп калса бир казан эт. Бирок ал деген канча даган, мисалы үчүн жыл сайын 100дөн козу берет сизге. Бир кочкорду алып туруп, как минимум 2 жыл коесуз. 2 жылда сиз 2 тонна, 3 тонна эт ашыгы менен алып атасыз. Этке сатпасаңыз, базарга жетелеп барып сатканда деле козуларыңыз обычный козуларга караганда 5000, кеминде 5000. Бул нерсени биз практикада көрүп жатабыз. Обычный козуларга караганда 5000 сом разницасы менен базарда соода болот. Мына ушундай тугандар.